ушул жагынан бир иликтөөлөрдү жүргүзүп берселер деп өтүнөм. Каракол шаарынын тургуну болот. 1,5 гектар жерди кантип уурлап суудан кургак чыгуу керек? Элестетсеңиз, юридикалык жактан каттоодо жок. Кагаз жүзүндө гана бар, ишкана мамлекеттен миллиондогон кредиттерди алат. Өзүнүн фабрикасын атайлап банкрот кылып, кайрааны жакындар аркылуу сатып алган директорду элестетсеңиз, бул криминалдык роман эмес. Бул Каракол тигүү фабрикасынын 30 жылдан бери созулуп келе жаткан чыныгы окуясы. Баары 1995 жылы башталган. Мамлекеттик мүлк фонду ФУГИ Караколдогу мамлекеттик тигүү фабрикасын Бугуэне акционердик коомуна айлантууну чечет. Уставдык капиталы дээрлик 4 миллион сом. Анан бирок деген жери бар. Атка минерлер жаңы ишкананы мамлекеттик органдардан каттоодон өткөрүүнү унутуп калышат. Иш жүзүндө Бугуэне бул юридикалык жактан жок, арбак фирма болуп эсептелет. Бирок бул жагдай өкмөткө катталбаган фирмага, а дегенде 200 000 сом суда, андан кийин 2 миллион сом кредит берүүгө тоскоол болгон эмес. Мамлекеттин акчасы белгисиз тарапка кете берген. 2024 жылы ишке укук коргоо органдары киришет, бирок жыйынтыгы таң калыштуу болду. Жаңы кожоюндарга 2,5 миллион сомдук эски карызды төлөтүп, кылмыш ишин козгоодон кайрадан баш тартышты. Бүгүнкү күндө атайын башкаруучулар жана активисттер коңгуроо кагып жатышат. Фабрика жана жер мамлекетке кайтарылышы керек. Тергөөчүлөр менен ишкерлердин ортосунда тымызын келишим бар деген шектөөнүлөр күч. 30 жылдык схемалар, жоголгон кылмыш иштери жана мамлекеттин эсебинен байыган чөнтөктөр. Каракол фабрикасы элге кайтабы же биротоло жеке менчикте кала береби? Биз бул окуяга көз салууну улантабыз.